Assalomu alaykum to'g'onlar. Agar sizlar halal, sushi, pizza, крылья жеңіздер келсе to'g'onlar. Нол адрес Волгоградский проспект 32 строение 10 to'g'onlar. Шлагбаумнан бұл жақтан келсеңіздер мойка бар. Бұл жақтан шлагбаумнан кірсеңіздер де болады. Адреси ошол мына жерге, ол жерге өзінің адреси илинет. Яндекс.Го деген нерде бирешип турат. Ошол жерге келсеңіздер, өзүнүн кыргыз мекендештер жакында ачыптыр. Ошол суши, пицца, дагы эмне бургерлер бар экен то'g'onlar. Мына көрсөтөт сиздерге. Мына жигиттер отурушат. Мынаяктан анвар брадан отурат. Ассаламу алейкум. Тамактанган келдилер. Мына то'g'onlar. Туғандарына бургер. Мына бургер. Бұл жағы bir сочный. крылышки. Крылышки. Халал. Пицца. Жеп отырасыңарбы? Суши роллы. Суши роллы бары бир ценада 270 рублда. Пиццаларчы. Пиццалар канча деген? Пицца бул 600 рубль болот ногу. Чоңу. Чоңу 600 рубль. 30 сантиметр булган кичинерагы 500 рубль. Бургер тугандар 350 рубльдан. То'g'onlar ошол кичинеси 500дөн, чоңу 600дөн экен. Могу жерде келтиресиздер өзүңүздөр көргөндөй эле менюсу турат. Адресин, телефон номерлерин экранга коюп коем. Таппай калсаңыздар чалып келсеңиздер боло берет. Өзүнүн кыргыз туугандар иштетет. Мында могу таксыр иштетет. Келе берсиңер. Ассаламу алейкум. Канчадан канчага иштейсиздер? Биздин график 11ден кечки 12ге чейин. Доставкалар дагы бар. Доставкалар дагы бар. Москва, Московская область, метрого чейин, үйгө чейин доставкалар бар. Телефон номерге көрсөтсөк болот, ошондой эле. WhatsApp'tan кайрылса, бардык башка жок беребиз. Ассортимент менюну WhatsApp'tan эле жөнөттүм, менюлар деле даяр. Эме, майда манты да ошол. Майда манты дагы бар дедиңиз, э? Бизде азыркы моментте уже 10 килограммга жеткизип алдык. Майда манты, башка манты и эт менен картошка дагы доставканы кыла беребиз. Келип отуруп жегенге баары жетпейт негизи. Келип отуруп жеп ысыгында 15 мүнөттө жеп алган. Ана ошондой эле доставка таксистерге кайрыла кетсем болот. Өзүбүздүн кыргыз бир туугандарыбыз таксистер постоянно келип жеп, рахматын айтып жеп кетип атышат. Ошо Анвар экенин сиздердин атыңыздардан кимдер келсе деле, общий Москва боюнча кайрыла берейин. Таксистер 5% скидка кылам постоянно менюдан. И чай бекер. И нанды дагы азыр сүйлөшүп койдук, эртеңден баштап нан дагы келет. Мына то'g'onlar. Эгер ушундай бургер, мындай болгон пицца, крылья, суши жейин десеңиздер, душестер бар экен. Бул жакта да ошо холодильникте суулар турат. Келип тамактанып жеп кетсеңиздер болот. Волгоградский проспект 32, строение 10 to'g'onlar. Парковка 1 саат бесплатный, адашпасам, 1 сааттан кийин 50 рубль to'g'onlar. Келесиздер, чай ичип кете бересиздер. Телефон номер, адрестер экранда турат. Чалып суроолор болсо чала бересиздер. Анан кийин ошондой эле менюсун WhatsApp'тан жөнөтөт. Мына сошистой көрүнүп атат. Жегенди көрсөтпөй эле койлу, братан, мынан жегенди көрсөт, мен жегим келип. Бүгүн обедте көргөнмүн, братан, жегим келип атат деп келдик. Ошол то'g'onlar. Келип тамактанып кете бересиздер. KFC жинде жанат го. Линия коёлу. 124 заказ бериптир, 13 миңде. Саат 2ден 20 өттү. 0. 2 декабрь экен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жана Болотов каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, туугандар, достор, ака-укалар. Бисмилла деп иште баштайлы деп атабыз эми. 2ден 21 мүнөт өтүп калды уже. 2 декабрь бүгүнкү күнгө. Суббота. Шашпай чыктык. Эми Кудай буйруса түн саат 11-12 чейин иштейбиз. Бүгүн иш кандай болсо сиздер менен чогуу көрөбүз. Кеттик, биз менен чогуу болуңуздар. Бардыңыздарга жакшы көрүү, мага жакшы смена. Здесь, да? Да. Или следующий? Нет, вот это. Все. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Всего доброго. Хорошего вам дня. Спасибо. Сейчас заберу. Всего доброго.
Birinci zakaz taşladım jigitler. 17 minut ağa. 17 minut anca açıp berdi. 829. Jaman emes. Linadan çıkıp koyganmın. KFC'den janып atat. Kayra liniyaya koyabız. Ушинтип эле иштегиле. Мен көбүнчө айтам го. Заказ алдымбы? Клиентке жеттимби? Линиядан чыгып коем. Себеби кийинирээк мындай нормальыраак заказ тандап заказ алабыз да. Клиент менен кетип алсаң же пропустить албайсың. Айла жок аласың да. Заказ берсе жылайлы. YouTube'ду көрүп коюп кетип атам да. ВДНХ жетейин деп калдым. KFC'nin жанып турат, заказ жок. Ал жерде жана клиент таштаган жеримде бир жети 10 минуттай отурдум. Заказ жок. Алтынака түшүп кетсем KFC'nin азыраак экен. Мына жактардан заказ алайынчы. О, жигери келүүчү мен өтүп кетем экен, өтүп кетет экен. Заказ жок, мына сени койгу эле. Өчүрүп элекмин жана жандырган бойдон. Заказ жок, отурдум. YouTube'га кирип кеттим. Андан кийин кайра кой айдайын дедим, айдадым. Жок эштеке. Түшкөн жок. Мына жерге мындай машинаны коебуз дагы. Сакин, ушул жерде күтөбүз, эми айла жок, эмне кылабыз? YouTube'да коебуз, алмаз абаны. Жаныңдан 2.33 менен дейт го. Кыр узагыраак заказ алайынчы. Бир ушуну пропустить этип көрөйүнчү, каяка барат болот экен, а? Так, Global Taxi дейт, Global Taxi. 2 менен мындай жерге барат экен, элестетик эле мен барган жерим. Билгем да. Global, туугандар, Global Taxi. Кече 1 декабрдан розыгрыш башталганын билесиңер, э? Паркка кошулабыз жигиттер. Номерлерге жазсаңыздар, эгерде ким жакшы таксопарк издесе, Global Taxi туугандар мага караштуу. Парктын комиссиясы 2%, акчаны без проблема чыгарып аласыңар. Удай берсе ай сайын розыгрыштар болот. Мына айга коюлган розыгрыш десе, мынаны ВДНХдан 1.90 менен берди. Ушул нормалыраак заказ го деп ойлоп койдум өзүмчө. Мындайдан разворот кылабыз, секен айдайбыз. Мен клиентке жеткиче силер WhatsApp терип туруп номерге жазсаңар, кош коебуз, чогуу иштешебиз. Биринчи орунга телефон, видео регистратор мынага окшогондон. Насос коюлган десем, муну атмен алып койду. 90 эмне калат экен эле. Бульвар Рокоссовскийге. Мейли айла жакта күтүп отурабыз. Чата бүгүн ишанч болбочудай да. Аңгырабач. 1.72 менен Внуковго берип койду го. 1.72 менен Внуковго берип койду. Канча чыгат деп ойлойсуңар? 1.72 менен Внуковго. Кызык болот мага дагы. Не күттүр десе, ушу заказды берем деп күттүрүп аткан турбайбы мага? Нормальный заказды. Көңүлдөн орун алып байкатпай жаным, сыргатып ичиңе жүргөнсүң дайым. Сезимди козготуп сүйүңдүң арнап, жүрүпсүң сыргатып ичиңе дайым. Көңүлдөн орун алып байкатпай жаным, сыргатып ичиңе жүргөнсүң дайым. Сезимди козготуп сүйүңдүң арнап, жүрүпсүң сыргатып ичиңе дайым. Sen menin arzularım, makabatım canım. Sen menin hayalımdı, gönlümdü aldın. Göz karaşağımdı sözlerim menin. Cüröktü canım, sen büttelep aldın. Sen menin arzularım, makabatım canım. Sen menin hayalımdı, gönlümdü aldın. Göz karaşağımdı sözlerim menin. Cüröktü canım, sen büttelep aldın. Внуковга келип алдым тондар. Внуковга келдик. 1 saat 9 минутта дейт. 1 saat 9 минутта анча чыктың жигер? 2687. Нормально. 1.72 коэффициент менен берди беле, адашпасам. Ошондой берди. Экинчи заказ. Нормально. Зык. Коэффициент барбы? Коэффициент бар экен.
2 заказ мен 2758 болып қалды ғой. Базар жоқ. Қанша минутта заказ ала алсам бердім. Şu Vnukovan мен дадылы түшінмей там да. Шлагбаумда мындай өтіп тұрып, нарыға қандай барам мен, ана жақта айланып келемін. Жаңа Назираны түшіп тұру өлі. Нарушение алып тұрып, келіп кетеміз бе. 30 минут дейді. Қанша минутта заказ береді болды екен көресіз. Так, 4-тен 44 өтті. 4:30-да уже қараңғы келіп отырады Москвада. Елестетіп келе. Жарым саатта заказ беру екен, 44 өтті көресіз. Нормально заказ алып жеп кетсек, шоменен бақтыз ашылып береді. Кеттік анда дальше. Барақта өрдептерім, мен жаштықты естедім. Барағы бұл өмірдің балалығым еңседім. Барақта өрдептерім, мен жаштықты естедім. Барағы бұл өмірдің балалығым еңседім. Vnukovadan şaşılıp gelip kaldım. Южный метроның жанына келдім. 51 минутада. Олады. 1355 дейді. Линиядан шығып қойғам, коэффициент бар ғой, коэффициент бар екен. Нормально заказ алып келеміз. Жаман емес, жақсылай келдім. Деп. Домойлас қойыншы, домой Шеремет жақта. Коэффициент бар малында. Да бір нормально заказ алғаншы. Что-то işке қызығып кеттім мен. Daha bir zakaz таштадым туғандар. Дәрсізге жерге келіп қалдым, дәрсізге жерге. Кілем түшіп қалды. Мына жерде екен жолдан түшіп керек еле алып кіріп қойшы, местан не тоғайып қойыпмын дейді. Так, 1 saat 1 минутада 1700-ге келдім. Елестетік еле. Что-то интернет жоқ па? Интернет нашар олғадады. Нормально 1708. Нормально. Москваға қайтыш керек ем, коэффициент жанатқан уақытта саат 7-тен 41 өтіп қалды ғой. Так. Бардығын әлі үшінде оғыды, аже мен делі башым орыған сейді, кечеден бері. Кечеде башым орыды, жаттым. Ешке жылайна жоқ. Бүгінде что-то баш орығансыздар. Мұндай закрытый жерге келіп қалым. Bir жөнекөй машина жоқ. Шындай жерлерде пұлы көптер жашайды. Зың қиып. Ешкім жоқ, парковка іздемей жоқ деп қолы. Даже мына жерде қар тазаланған да. Москвада қар тазаланған бізе. Бияқта тазаланған. Базар жоқ. Деп. Москва қайдайыз, Москва. İşte olan tas. Кетік. Yüzde асан ген. Базар жоқ. Мына жерде қар тазаланған машина тұрады. Бізде тазалған әлек. Себеп мигрант жоқ. Сен мигранттар не қылып отады? Не қылып отқанын көріп отасыңар. Соның үшін жоқ мигрант. Қиналып атшат, жолдар тазаланбай. Мен қайдайыншы. Қараңғы жерге бір кетіп шығайын. Новодимитровск келіп қалдым мынандай жақшына домдыр қойшы. Ана коэффициент жоқ та. Ішіне отырып тұрсам коэффициент жанатты отырамынан деп. Мен тұрған жерде жоқ, 75 5 заказ мен 6036 іштеп қойыппыз. Анан, мына видеоны көрсеңер, қойып қойын лә. Қызылдан өтіп кеткеніме. Ассалаумағалейкум, құрметті менің 5-6 көрерменім. Сіздерге арнап видео түсіріп жатырмын, 5-6 көрерменіме. Алта өт, оның біреу шығып кетсе, мен 5 көрермен қалды. Соларға арнап ерінбей видео түсіріп жатыр. Көрдіңер бе? Нағылы өтіп кеттім де, өзім еле жашаған жақта да. Камера жоқ. Тоқтауым келбей, клиентмен елдім. Тоқтауым келбей өтіп кеттім. Өтіп бұрылсам тұратқа жаныңнан деді ғой. Тосты. Не успел десем, конечно, дейді. Хорошо. Документті бердім. Естес таппайым де. Естес таппай қоям. Bir жұм олып қалды. Аны естесінде жерге түшіп қалып тұр. Мына жерге түшіп қалып тұрған.
эстеси таппайм анан кийин. Пока клиентиң таштап келе бер деди. Машинаны сүрөткө тартып алды артынан. Клиент жакын эле 1 минут калды эле. 300 метр. Таштадым, таштап карасам эмне экен. Так мен талдым, кайра келдим. Келсем билесиңби экинчи жолу эмне экен дейт. Билем. Эки жолу красный кызылдан өтүп кетсең, неме да? Решение прав да. Анан мына дополнительдикин билбейт экен. Точно сурап көрүшүм керек. Бирок бу дагы кызылга эсептесе керек. Анан кийин вообще штраф албапсың го дейт. Мен машина калбайм да. Десем күлөт, анан бизге түшпөпсүң дейт. Ичиңе гаиден жаздырып элекмин. Десем анан кийин быйылкы жылдын эсебинен да былтыр бир алганмын шторкага. Астары тонировка жүрөт, тонировкага эч нерсе деген жок. Тонировка дагы деле жүрөт. Буга он чыккан жок, сураган дагы жок. Кызылга жазып берейинби дейт. Керек эмес дедим. Мындайраак кылып жазып берчи дедим. Акча берейин десем камера иштеп турат. Анан сунуштай албадым. Өткөндө деле бир көрсөңөр керек. Бирок акча прилай этет, акча бере коюп соттолуп кеттим. Эмне болду билбейм. Анан кийин хорошо деди, детскийге жазып берейин деди. 3,5 болуп төлөп койсун деди. Анан кийин настроение жакшы эле. Хорошо жаз дедим. Жаз дедим, жазып берди. Но кагаз бербеди да. Окудум, деск кресло деди. Колду коюп койдум. Мынаны сүрөткө тартып ал деди. Номеринчи. Аны сүрөткө тартып алдым. Аны өчүрүп салып мен телефондончу. Ушун телефон тазалап турган жерим бар. Өчүрүп коюпмун. Штраф деген программага чото штраф келбейт да. Уже бир жума болду. Уже бир 2 күндө келиш керек эле. Төлөп коюн деп атам. Штраф жок, келбейт да. Госуслугага да келбеди. Праван жазып койгомага да келбеди. Эмне болот эми? Эштен границадан чыкканда мени жаза баса болду, эми штрафым бар экен деп. Кантип текшертем? Кимде ушундай болгон? Жазып койгоч комментарийге. Эмне кылышым керек ошондо? Жөн эле токтоп өтсөм болот, а мен дагы токтобой курттап өтүрдүм эле мынантип. Бурулганда турдуз дагы. Комедия болду да. Короче, ошондой штраф келбейт да. Эмне кылам? Каяктан төлөйм? Кантип төлөйм? Жан номерин берген, ушу номер менен төлөйсүң депчи. Анан кече сураштырсам, бекер детскийге жаздырыпсың, детскийден да неме болот дейт. Право решение болот дейт. Эсимде бар, мен былтыр эмес, былтыр алдым окшойт. Жаш балдар салып кетип аткам клиенттерди. 3000 рубль жазып берген, 1,5 миң төлөп койгонмун. Штраф болуп келген алчы. Анан бул келбейт да. Мен дагы ошондой ойдо эле төлөп коем дегенмин. Аз балдар айтат, эми жок, бул право решение болуп кетет деп жүрөк чурат. Эмне болот ошондо? Эмне кылабыз? Такая сен жанып калды, жок дегенде кичине болсо да. Ичкер линия коюп коюн. Кимде ошондой болду, штраф алып, штраф келбей калган. Эмне кылам эми? Каяктан таап төлөйм? Келбейт да. Же бир ошо жолдогу гаилерге токтоп туруп эми штрафын төлөп берчи. Таап берчи, мен төлөп коюн. Коллегаңар жазды эле дейминби? Не деймин? Башка аттат. Заказ берсе секен иште кылайлы. Жазып алай, сөз кеттим мен. Анпеңесейсиз жашарайымбы, акыйкат сөздөн катылайымбы, күн санап иштен сезимим оттой, өчөсү кантем басылайымбы, сызылбай иштен катылайымбы, же сырымды айтып ачылайымбы, сен турмуш куруп кеткенден бери кыйналып жүрөм, бакырайымбы, кыйналып жүрөм, бакырайымбы, сызылбай иштен катылайымбы, же сырымды айтып ачылайым. Во вторник ждем. Не, во вторник нет. А, во вторник да. Надышали, Болотбек саған? Нормально. Нормально? Яндекс канча көрсөттү же? Сейчас корпоративный дайма аз төлөп турбайбы силерге? Сондай да. Бирок көп эмес болот, потому что кече тоже бир орус менен эме, он говорит, вам, наверное, 1000 показала. Я говорю, да не может быть. 700 канча көргөздү, и у него, не знаю, он просто говорит это, для интереса деди, да?
Ага. А тут теперь фиг его знает. Жана 777 эле го. Ова. Ошондо мага 703 көрсөткөн да. А, вот ушунча алат экен ова. Где-то 70-80 сом рубль азыраак алат экен негизи эле. Ну не больше. Ты орустага айтып атпа, корпоративный мынча көргөзөт, 1000, наверное, көргөзөт. Нет, 1000 бизге деген метр оплачивает, 1000 албайт, ну как. Если заказ кымбат болсо көрсөтөт 500-600 айтсачы. Серьезно? Ошондой. Если заказ мындай где-то 2 А эмнеге анда силер аласыңар мындай заказды? Бизге билинбейт да. Корпоративный экенчи. А бирок вам нежелательно, да, анда? Просто биз билбейбиз, клиенттен сурабайбыз да канча көрсөтөт депчи. А сен мындан кийин, ну, имей в виду, что Катмазова көргөзсө, значит, это метро, это значит, и Леруа. Это значит только корпоративные. Ошон үчүн эме кылат турбайбы? Таджиктер деген отмените заказ деп туруп алат десек. Билет да. Билет демокта. Мен да туруп алам. Нет, я не отменяю заказ. Эми Кудай шүгүр эптеп деле эмес, жакшы эле табат болушуңар керек буюрса. Шүгүр эле. Шүгүр ооба, Кудайга шүгүр деш керек. Арендабы же өзүңкөбү? Өзүмдүкү. Каяктыкы болсуң өзүң? Өзгөндөн, Оштон. Акча тым жок жакшы төлөйт экенсиң, Билбейм. Обычно уруштуктар сразу калат. Сам да. Азыркы кыргыз балдардагычы учурашпай калышты вообще. Көрүп атат, кып-кыргыз отурду эле, эми башнегечи. Же ушунчалык ани вот моундай көп кетишти байланайын тапкан акчасына ай. Кыргыз бала жеткизип бардат. Отурду муунчукпай. Кетип бардат, анан кийин бир канча мүнөт өткөндөн кийин. Саламатсыңар деп өзүм учурашты. Жап-жаш эле бала. Офигеть. Кээде болуп калат жана калмыктар, немелер бизге окшоп кетет го. Ай, алтыным, ошончо деле здравствуйте деп кой да, мына сен бүгүнкү Аны дагы айтпайбы? Ошентип айтпайбы, анан мынтип атпаймынбы? А силерде учрашыш болбойбу десем. А мен көрүп турмун, говорит, бир орус экен дегем дейт да. Я говорю, а орус болсо деле учрашат, айланайын машинеңе отуруп атат. Койгум келбейт кыргыздарга мындай низкий балл. Ошончо деле мындай выводят десем. Бир сом тапса эле мындай эмейткенин кереги жок да, адам болуп калып кетет да, туурабы? Учураш да сен машинеңе киши отуруп атат, келип атат. Бир жакшы бир кыргыз эжени таштадым. Оголду болуш керек эмне деп сүйлөгөндөр. Кыргыз болгондон кийин учурашпагыла жигиттер. Мына эже капа болду. Кыргыздар келет дейт. Эми күндө таксимен келет экен, корпоративный экен. Так. 24 минутада. 831 рубль. Так, давай. Бир заказ алайын, пажалама сайынчы. Үйгө домой алсабыз. Пажалама. Короче, булар отурганда бир эле адрес болчу. Поехали басып койдум. Басканда 707 рубль деди. Анан кийин ушул жер проспект Вернадскийге десем, жок деди. Мына адреске дагы деди. Анысы добавить этпептир. Анан добавить кылабыз деди. Кел мен кылып көрөйүн деп телефондон басайын десем 707 дейт. 777. Мен карасам 703 рубль дейт. Разница 74 рубль. Ошондой. А корпоративный экен да, булар ишканасы төлөп берет экен. Леруа Мерленден алдым. Внукова жактагычы. Анан өзү көрүп деле экинчи адрес кошту, точка. 800 ушунча болду. Жолда келип айтып атпайбы, кыргыздар келет дейт. Низкая оценка баскын келбейт дейт. 500 басып коебуз, бизден эчтеке кетпейт. Ошентсе да учурашпайт дейт. Учураштырып эле. Nosula клиент. Nosula кыргыз экен.
Damay basa versem ba. Уже 9.000. 9.500 iştep koyupuz. Çota akırkı zakaz okşayıp tuğanlar. 38 minutada geldim. 1515'ke. Götörülçü jigar ança olasın. Saat 2'den 17 öttü. Nantıp benzinde ara kılaç. Kırasını canıp tügönüp kaldı o. Kança oldu? Şunu götörüşü kıyım oldu. Hatta az götörüşü aytamın. Kettik anda zapravkanı kılayla. Bratan çakırda çaydı içeyli. Kursak tağız turup pampayıp çatı olayla. Issık nemetip durup. Bunlar göbeyle koydu. Çirkin canından. Çirkin ömür. 2900 deydi. Pazar yok. Narkı 8200, 10.000, 11.100. Pazar yok normalna. 2000 son benzin koyaz geteriz. Oşol tuğanдар gettik anda. Keyinki videoların jolka jamon bozlar. Assalamu alaikum. Tinçlikta, amançılıkta jolga vereydi. Aman mazlar. Kaydan жүрүп bir özüңü kabıldım men kapısынан Ak suyugu bağındım men gün nurunday Jarkıragan jamalыңды күнү boylop Түнү эстеп сагындым мен